Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Урматтуу биздин KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары жана коноктору. Амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн сокулуктан сатыла турган үйдү көрсөтөбүз. Өтө шашылыс түрдө сатылат. Бардык шарты бар, туугандар, документтери бар, так. Сатып кетиш керек эле дейт, ошону сиздерге көрсөтөбүз. Дареги мындай, туугандар, Бишкек шаарынан күнбатыс тарапка карап келе бересиздер. Сокулук районунун центрине келсеңиздер, ал жерде глобус бар. Глобустан бери өтсөңүздөр мал базар. Мал базардан да өтсөңүздөр мына жол чырак светофорду көрөсүздөр. Светофордон бери өтсөңүздөр бул жерде мектеп. Ушу мектептин тушундагы мына Гурманов деген кичи маркеттен эле оң тарапка кайрылып 500 метрдей жүрөсүздөр. Барсаңыздар дагы баруу жолуну көрсөтөбүз. Туугандар, эгерде сиздер мындан ары өтсөңүздөр, анда сиздер Кара Балта, Беловодский шаарларына бул жака кетип каласыздар. Бул тараптан келсеңиздер, кайра эле ушул светофорго жетпей, Гурмановтан сол тарапка карап киресиздер. Мен сатыла турган үйгө келип калдым, туугандар. Биз турган көчө Индустриальный көчөсү. Сиздер чоң жолдон бери 600 метрдей келе берет экенсиздер. Оң тарапты карап келе берсеңиздер, Кадыр деген көчөгө бурулушуңуздар керек болот. Мына бул пескоблок менен курчалган үйдү көрүп турасыздарбы? Ушул үйдүн жанындагы көчө менен киресиздер. Ушул үйдүн артындагы экинчи үй, туугандар, сатууга коюлуп атат. Бул жеринде болсо мына бүтө элек пескоблоктон там салынып турат, ориентири. Туугандар, келе жатканыңыздарда сол тарабында мына уйларды айдап бараткан жерди көрүп атасыздарбы? Бул өтө чоң боштук экен. Айдоо жер эмес. Балким ушул айылдагылар ушул жерде мал багышат экен. Сиздер деле мал баксаңыздар болот экен. Азыр бул үйдүн ээси чогуу. Буюрса үй өтө сонун салынган. Бир семья жашаганга толук шарты менен экен. Салам алейкум, кандайсыз байке? Ден соолук, иштериңиз жакшыбы? Эми үйгө барганча эмен сурайын. Бул үйүңүздүн соту канча сотук чыгат эми? 4 сотук чыгат. 4 сотук чыгат, 4 сотуктан бөлүнгөн. Документтери кандайбы үйлөрдүн? Документтери баары бар. Баары бар, өткөрүп бересиз. Өткөрүп бересиз. Жакшы экен. Мына туугандар, мына пескоблок бүткөндөн кийинки эле экинчи эле үй. Мына толук курулуп бүтпөгөн үй да сизге карап калабы ошондо? Да, мага карайт, под бизнес деп квартирага деп салып койгом, 7-12-80. Мына сага. Кирпичи полный толук, фундаменти 60 см касылып, 80-90 см куюлган. Буну жашайм дедиңиз беле же? Квартирага деп киргизип коеюн деп, менин центр жакын, элдер көп кирет квартирага. Көп сурайт. Көп сурашат. Туалетти да 2 кишилик кылып салып койгом, наружныйчи. Тиягынан биягынан да киргидеги квартираларга ылайыктап. Жакшы болуптур да. Бул 2 туалет барбы могу жерде? 2 туалет бар ичинде, 2 эшик бар. Мынакей сиздерге. Демек, чегараңыз могул кирпич үй бүткөн жерден башталат. Бүтөт ошондон. Же да 1 метр, 2 метр кошулабы? Бар бияка. 1 метр бар, Бул тарабы бул үйгө чейин келип калат экен, Кошулат. Үйдүн чүйүнөн 60 см забор тосуп чыштаса болот. Болот, Демек, бул дарбазанын орду кире бериш. Жакшы экен. Үйдү эмнеге сатып атасыз, ушуну сурап коеюнчу бир. Үйдү өзүбүзгө деп салганбыз, 2019-жылы бирөө Европага кетип атабыз, семейнийчи. Ошого срочно сатыш керек болуп атат, сатып эле кетели деп чечтик. Семейний кетесиз. Семейний бала чакабыз менен. Жакшы. Демек, квартираны киргизбей эле сатып эле коюп кетейин дедиңиз, Сатып эле бүт мебель, себели менен оокат кечеси менен сатайын. Жакшы экен. Бүткөн үйүңүз канча? Бүткөн үй 7-ге 12, астында 2,5-га 5, бир кош санузулу менен. 94 квадрат. 94. Утепление болгон. Утепление болгон. Жашаганга шарт толук. Толук шарттары бар. Толук шарты бар, Мына үстүнү байкап турасыздарбы, туугандар? Үстү мындай цемент шифер менен жабылган экен. Шифер жакшы эле окшойт, абалы, Жакшы, үстү заливка берилген. Тиги эме болгон. Утепление болгон. Айнектери пластик. Жакшы. Бул туалет эми летний туалет экен да, Квартиранттар салып калса ошого кылган экенсиз. Бул машина сиздикиби? Машина да биздики, алам дегендер болсо сатабыз, мында ошо продажага коюп атам. Мазда Примаси 2004, механика 1.8 объем. Только айдаш керек, эчтери оңдойт. Механика. Бир көрсөтүп кое берейин, бундагы. Мынакей. 2004. Объему канча? 1.8 объем. Демек, бул машинаны сатууга коюп атасыз бундагы. Сатып эле кетейин депсиз да? Сатып эле кетейин дедим. Жакшы. Баасын канча сурап атасыз эми? 280 280 миң, Демек, туугандар, бул үйдү алсаңыздар, машинаны дагы сатат экен. Эми бунун баасын өзүнчө айтты. Үйдүн баасындагын буюрса сурайбыз. Демек, утепление болгон деңиз, Жакшы экен. Бул жерде суу чыгат экен, мына туугандар, сыртында. 35 метрден чыккан.
бул скважинабы бул? Скважина. Жакшы экен да. Мотор постоянно тартып берет. Центральный су деле бар. Центральный су деле бар, Демек, үйдүн ичине киргизсе да болот, квартирага? Квартирага да киргизсе болот. Бул жактан да чыгат экен. Отопление паровой бүт бар. Ооба, бүт бар. Жакшы экен. Бул үйдүн асты мындай зеленый зона туугандар. Карлик көчөттөр эгилиптир бул жагында. Мына үй күн батышты карап турат экен. Демек, үйдүн асты баягы тескей тарап эмес. Бул жеринде бассейн бар экен мынакей. Эми бул нерсе оокаттар кээ бирлерин алып кетсе керек, хозяин менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Үйгө кире берели анда, Жакшы экен. Мынакей туугандар, биз эми үйдүн ичине кирип баратабыз. Бул жер мындай прихожка экен. Прихожка. Мына бул сол тарапта турган күзгү бул эме шкаф, Шкаф. Купе шкаф бар экен, Кире берелиби? Бисмилла деп. Мынакей. Киргенде оң тарабында бир пластик эшик, бул жагында санузел жайгашкан экен, Мына. Демек, санузелде унитаз бар экен, бойлер бар. Бул жагында раковина, үстүндө тумбочкалар менен, бул жагында стиральный машина, ванна. Демек, толук жуунганга кирингенге шарт бар экен. Дуалдары кафель болуп тур, үстүлөрү пластик потолок. Теплый пол бар, ошону сурап коеюн. Бар. Теплый пол бар, Санузелдин ичине. Отопление да кирген. Отопление кирген. Жакшы экен. Ана эмесе биз үйдүн ичине кире берели, туугандар. Киргенде полдору ламинат. Мындай жашыл түстөгү мебель менен кухонный гарнитура жасатып тур, туугандар. Көрүп турасыздарбы? Бул эми баягы айымдардын аябай кызыккан баягы офиси деп койсок болот. Бул жеринде болсо ошол холл менен кухняңыз студия болуп калат экен ошондо, Бул канча чыгат эми мына бул? 4-кө 6-20 чыгат. 4-кө 6-20, 4-кө 6-20, ортосунда погреб бар. Погреб бар. 4 квадрат, но тумбочка ошо дымоход крышага чыккан. Тумбочканын жанында. О, жандагыбы? Погреб, салат, бир нерсе сактап. Бул погребтин немеси дебейсизби? Дымохоты дебейсизби? Дымохоты. Жакшы. Мен ашып туруп эле погребке чөбөрөт, салат, варенье сактаганга. Жакшы экен, сонун. Демек, бул жерде эгер бир бөлмө десек, оң тарапта бир бөлмө, бул жагында 2 бөлмө бар экен, Оң тараптагы бөлмөдөн анда көрсөтө берели. Туугандар, мына потолоктор мындай пластик болуп тур. Ремонттор абалы жакшы. Алып эле жашай берет экенсиздер. Мебелдерин баарын чогуу таштап кетем дейт. Себеби бул ээси чет өлкөгө кетмек экен. Бул болсо туугандар чоң коноктор бөлмөсү зал болот экен. Мынакей, караңыздар. Мындай однотонный краска менен серый түстөгү. Бул баягы эме окшойт, Не деп коет эле? Декор деп койчу эле? Как текстура. Текстура катарында, Мынакей. Бул эми размерлери канча болуп калат? Размери 3.60га 6.20, 6.35. 3.60га 6.20. Ойбой. Төшөк жыйгычтары менен. Бул жагы сплошной шкаф могу жер, Жакшы экен, Бүт эшиктер ачылат. Бүт эшиктер ачылат. Мынакей. Халат жаңы эле бейли коюлду. Мына. Негизи мондай шкаф деле арзан турбайт негизичи. Бирок баягы төшөнчөлөрдү аны муну жыйса билинбейт экен да. Дуал сыяктуу эле болуп калат экен, Жакшы. Паровойлордун жылышы кандай чыксын? 3 тоннадан чыгат, 3 тоннадан кийин чыгат. 3 тоннадан чыгат, Бул машинкалар эмне болот? Машинкалар халаттай бир өнүкү. Кийинки эмени көрсөтө берели. Биз кайра холго чыктык, туугандар. Бул жерде чай ичсеңиздер болот экен. Мынакей. Ысык суу, муздак суу бүт бар. Бүт бар. Жакшы экен. Эми бул жагындагы бир бөлмөгө кирели. Бул бөлмөңүз жатакана. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мынакей сиздерге жидкий обой болгон экен бул. Байкап турасыздарбы? Мындай бир сиреневый түстөгү жидкий обой болуп тур. Күн чыгыш тарабында бир терезеси бар экен. Үй салкын экен, Салкын, ысыр тутуп. Дуал неден болгон? Кызыл кирпич. Кызыл кирпичпи? Полный кызыл кирпич. Колонна, сесмопоездар барбы? Колонна жок, сесмопоез бар, анан үстү заливка, кайра заливка, үстүнөн сталкер салып туруп топурак төккөн дагы. Жакшы экен. Эми бул бөлмөңүздүн размери кандай болуп калат? Бөлмө 3.60га 4 метр. 3.60га 4 метр. Сонун экен, Спальный. Мынакей, спальный. Үйлөрдө теплопол жок, Жок, Теплопол жок. Отопление жетет кышкысын, Мынакей. Бул болсо жаш балдардын уктай турган бөлмөсү экен. Бул чаканыраак бөлмө экен. Канчага канча болуп калат? Бул 2.5га 3.5. 2.5га 3.5. Мына туугандар, киргениңиздерде сол тарабында жаш балдарга сабак кылганга бул жерде шарты менен экен. Паровой отопление бар экен. Күн батыш тарабында терезе, мындай сыртына эме, ичинен эме кылып койгон экен. Не деп коет эле муну? Фольга, Фольга бар. Ошон үчүн салкын болуп аткан турбайбы? Үйдүн ичине күн тийбей, Бирок бизде деле аябай күн ысык болуп атат. Эми
келиңиз эми баасыны бир айтыңызчы эми окшоштуруп канчага бересиз? Окат кечесине мебель себелдери менен бүт баары менен эле тууралап чыштайлы деп атабыз. 2 миллион 500 миң сом деп атабыз. 2 миллион 500 миң сом. Долларга канча болуп калат ошондо? Доллары менен бир 30 миң тегереги болот. 30 миң доллардын тегерегинде. Демек ошол күнгү курс менен 2,5 миллионду чагып бере берет. Түшүрүп бересизби? Кичине сүйлөшөбүз, түшүрүп беребиз. Жакшы экен. Мына сыртка чыга бердик анда. Жүрүңүз. Сыртта кошумча дагы курулуштар барбы? Дагы мындай мына квартирадан бөлөк дагы нелерди курайын деген, нелер пландар болгон? Очоккананын местасы бар. Мынакей бул жерде гүлдөрдү өстүрүп коюптур. Бул жерде прихожка, прихожканын сыртынан дагы неме бар экен, дагы кошумча прихожка. Небес. Жакшы экен. Бул болсо эме экен, кладовка, сарай. Очоккана салайын деген, очоккананын местасы болчу астына навестин асты. Мына навестин астында очоккана чыга жасайын деген экен. Мына бул жерде эле бир топ эле орундук бар экен, 3 очок батабы? Батат. 3 очок батат, кааласаңыздар навести деле чоюп алсаңыздар болот экен. Үйдүн арты. Могул кошуна менен экөөңүздөрдүн тобуңузда да орун бар экен. Ал менин место, менин ордум. Бул сизге караштуу жер, бул жер, Анан суу светтен проблема жок бул жерде. Жок, суу светтен. Алган адам кыскасы рахмат айтып жашайт деңиз. Бир дума фото эшикке чыгат. Мына үйдүн арткы тарабы. Сыртты утеплениyaсын көрдүңүздөрбү? Бул кандай? Пенопласт, пеноплекс? Пенопласт, 14-түк талышына катылыгы. 14-түк талышына 5тик менен болгон экен, Жакшы. Терезелери мындай коричневый пластик менен болгон экен. Баарында москитный сетка баягы торлору бар экен. Жакшы. Басын 2,5 миллион туугандар, уктуңуздар, 2,5 миллион сом. Кааласаңыздар ошол күнкү курс менен доллар менен дагы содалашсаңыздар болот экен. Эсине чалып көрөсүздөр. Экран астында номерлерин калтырып коебуз. Описанияда дагы номерлери болот. Сиздер эгерде биздин каналды биринчи жолу көрүп жатсаңыздар, анда подписканы басып коюңуздар, катталуу белгисине. Буюрса ушундай жакшы үйлөрдү сиздерге чагылдырып көрсөтүп берип турабыз. Жыйынтыктай берелиби анда? Демек, туугандар, ушул үй сатууга коюлуп атат. Бул үй Сокулуктун центрине жакын. Демек, ушул үйдөн баштап Сокулуктун центрине, глобуска чейин 1,5 километр, Мал базарга чейин 900 метр деп айттыңыз, 900 метр экен. Бул машина дагы сатылат туугандар. Школ садике 600 метр. Школ садик 600 метр. Жанакы трассанын боюнда эле да мектебиңиз, Садикте биз балдар 3 балага 1,5 миң сом эле төлөйбүз бул садикке. Мына арзан турбайбы? Арзан, Арзан экен да. Жакшы экен. 3 балам барат, 3 тең 1,5 миң сом эле төлөйбүз айына. Айына. Бекер эле экен. Башты бекер эле. Эми баягы өкмөттүн садиктеринде бар болгон жакшы ушундайчы. Жакшы экен. Баасы 2,5 миллион туугандар. Мынол үй турбайбы? Ушул үйдүн эле размеринде дагы бул жерде фундаменти, дубалы көтөрүлүп калыптыр. Буну ошол под квартира салынган экен да. Квартиранын тиянан өзүнчө ход бар, туалетте мындай забор тосуп квартиранын өзүнчө киргизип койсо болот. Туалети дагы бөлөк болуп калат экен да. Эшиги да бөлөк өзлөрүнүн, ходу да бөлөк. Мына туалеттин бурчунан эле кичинекей эле 2 комната квартираң 4 миң сом. Условия менен киргизсе 7-8 миң сом бияк. 7-8 миң. Дараткана жайласа ичине, баягы кухня, суу эмелери менен. 8 миңден. 8 миңден 3 квартира 24 миң сом айына. 20 миң айына түшүп турат да, бүтүрүп. Бар деңиз, Жакшы экен. Туугандар, анда биз видео соңуна келип калды. Сиздерге жаккан болсо, лайктардан коюп, комментарийлар, жакшы комментарийларыңыздарды күтүп калабыз. Анда эмесе саламатта туруңуздар туугандар.